Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде апта ичиндеги орчундуу окуяларды талдап жума баян көрсөтүүсү. Аны мен Акылай Акыналиева алып барам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Менин милициям мени коргобой калды. Тескерисинче курал менен атып, зөөкүрдөн кордук көрүп калыстыгы издегендерге кайдыгер карайт. Укук коргоочулардын кылмышка көңүл кош мамиле кылганы коомго кандай таасир этүүдө? Эмне үчүн жарандык авиация өнүк албай жатат? Каттамдары токтоп калган жалгыз мамлекеттик ишкана. 10 жылдан бери кара тизмеден чыга албай жаткан авиациянын азыркы абалы. ИАЭПке мүчө эмес өлкөлөрдөн ташылган автоунаалардын бажылык төлөмү январдан тарта 10 эсеге өсөт. Европа өлкөлөрүнөн унаа ташый албай калгыдай жагдай жаратууга ким кызыктар? Менин милициям мени коргойт. Бирок бул сөздүн азыр мааниси жоголду. Тескерисинче коомдук тартиптин сакчылары катардагы жарандарды уруп согуп, зомбулук көрсөтүп, адилетсиздик болуп жатса көңүл коштугун көрсөтөт. Дагы жакшы заманыбыз технологиялардын өнүккөн мезгили болгондуктан интернет, социалдык түйүндөрдүн эч болбосо журналисттердин көмөгү менен айрым учурларда акыйкаттык орноп жатат. Биздин редакцияга дагы чындык издеп көмөктөшүүбүздү суранып келгендердин аягы суюлбай келет. Алардын көпчүлүгү кайсы бир иштин укук коргоо органдары тарабынан тергелүүсү кечеңдеп жатканын айтып, аны ордунан жылдырууга жардам берүүбүздү өтүнүшөт. Эң кызыгы, эфирден кеткен видео материалдардан кийин милиция кызматкерлери кыймылдап, чындык издеп жүргөн жарандарга көңүл бура баштаганы турмуш чындыгы. Мындан улам эмне үчүн тартип сакчылары ар бир факты боюнча журналисттердин же соц түйүндөрдүн кийлигишүүсүз эле кынтыксыз иштей бербейт деген суроо жаралат. Буга эксперттердин жообу бирөө эле. Милициянын аракетсиздиги акыркы күндөрү кадыр эсе көрүнүшкө айланып бара жатат. Ушул себептүү да коомчулукта укук коргоо органдарына болгон ишеним аз. Буга кошумча жыл башында иштей баштаган жаңы кодексте иликтөөнүн мөөнөтү алынып салынгандыктан тергөөчү ишти шашпай жүргүзө берүүгө шарт түзүлгөн. Бул өлкөдө жашоо коркунучтуу болуп калды деп биздин каналга Бишкек шаарынын тургуну кайрылды. Анын 15 жаштагы уулуна белгисиз бирөөлөр кол салып, колундагы телефонун карактап кетишкен. Бирок ушул күнгө чейин иш ордунан жылбай кылмышкерлер тийиштүү жазасын ала элек. Өспүрүмдүн энеси укук коргоо органдары кылмыштын бетин ачууга кызыктар болбой жатат деп нааразы. Ушуга эле окшош окуя жакында Токмок шаарында катталды. 27 жаштагы келинди мурдагы күйөөсү мыкаачылык менен сабап зордуктаган соң, ал укук коргоо органдарына арыз менен кайрылса, милиция кайдыгерлигин көрсөткөн. Мында да факты ММКларга белгилүү болгондон кийин гана кылмышкер кармалып камакка алынды. Буга окшош, бирок коомчулукка билинбей калган окуялар арбын. Адистер тартип сакчыларынын мындай көңүл кош жана кайдыгерлиги бара-бара сөзсүз коомдо чоң трагедияга алып келет деп кооптонушат. Айжаркын күйөөсү менен 3 ай мурун ажырашкан. Ага карабастан мурдагы жолдошу тынчтык бербей, коркутуп үркүтүп келген. Бул жолу аны мас абалында катуу сабаган. Мен барбайм деп мен дагы эметсем, анда мен келип сен машинага байлагып чачыңан сүрөп сен эметем деди, коркутту, угрожать этти. Алдап эметип коркутканда мен баргам, уруп согуп баштады. Ошо менен бирге зордуктады. Таңкы саат 5:30 чейин сабап эметти, анын аягында мен эсим алып чыгып калгам. Окуя 4 октябрдан 5-ине караган түнү болгон. Сабалган келин мээси чайкалып, оозу жырылып, денесинин көп жеринен жаракат алып, оор абалда Токмок шаардык ооруканасына түшкөн. Уур токмокко алынган, көзү башын баары тең көгөргөн. Ошол күнү эле сразу больницага жаткызылган. Больницага жаткызып, диагноз коюлду. Мээси чайкалган, кыргызча айтканда мээси чайкалган, сотрясение головного мозга алган, ушиб кровопотеки, лица, туловище, обеих плеч, ушибленные раны верхней губы болгон. Алардын баары тең первичный хирургическая обработка жасалган. Бүгүнкү күндө окулист, невропатолог баары тең көргөн, обследование болуп атат, лечениесин алып атат. Азыркы күндө акыбалы кичине дурусураак болуп баратат, башы ооруган кичине азайып баштады. Окуяга шектелип, жабырлануучунун жолдошу Тимур Турдукожо айыпталууда. Ал 5 күндөн бери араң камакка алынды. Айжаркын сакайып чыккандан кийин деле өмүрү коркунучта экендигин айтып тынчсызданууда. Андыктан күч органдары бул ишке кайдыгер карабай, мыйзам чегинде чара көрүшүн талап кылууда. Мен айткым келген ошо акыйкаттык жок болуп атат бул жерде. Алар өздөрү чоң жерлерди иштеп эметкендер. Катты иштейт. Мамлекеттик экотехинспекцияда иштейт. Инспектор өзү дагы, агасы дагы. Сөзүбүз, үнүбүз жетпей аткан ушундай болуп атат.
Азыр кооптон конусу ошо, азыр боштондукта жүрөт деп атышат, анын немелери өйдө жакта тааныш азыркы ошо экен да, тааныш билишиң болсо, башкалар үнү жетпейт экен да. Ошо силерден сурана айла кеткенде силерге кайрылдык. Ошо чын акыйкат кылып чечилип берсин ушу мынакей. Эч кандай жылыш болгон жок, кызым жаткандан бери ал свободада жүрөт, эркиндикте жүрөт балам, жана күйөө балабыз качып. Эч кандай болгон жок, тааныш билиш менен болуп атат да бияктын баары тең. Ошону жакшылап изилдеп, көзөмөлдөп бергенге акыйкатчыга деле кайрыламын, жоксо акыйкатчы деле кайрылар мага. Эмне деп айтайын башка, ошо көрүп атасың, сүйлөй албайм уже. Айжаркын сабалган күндүн эртеси эле анын жакындары Чүй облустук ички иштер башкармалыгына арыз жазган. Кылмышка шектүү 9 октябрда кармалуу убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда Тимур Турдукожоевдун үстүнөн түшкөн арыздын негизинде тергөө иштери башталды. Белгилей кетсек, жогорудагы окуя массалык маалымат каражаттарына тарап, тартип сакчыларынын ишине катуу сындар айтылып баштаганда гана облустук ички иштер бөлүмү шектүүнү камакка алган. Ага чейин бир дагы реакция болгон эмес. 5 октябрь күнү ушу Токмок шаарынын 27 жаштагы тургун арыз менен кайрылган. Арызында ошо өзүнүн мурунку күйөөсүнө чара көрүп берүүнү суранган. Күйөөсү буну сабап изнасилование кылган боюнча маалымат болгон. Дароо бул маалымат негизинде биздин ыкчам тергөө тобу чыгып, бирдиктүү реестрге 161 беренеси менен катталган. Бардык керектелүүчү экспертизалар дайындалган. Бүгүн ошо 9 октябрь күнү болжол менен саат 16:00 чамасында бул кылмышка шектүү делип 27 жаштагы жаран азыркы маалда убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Коомчулукта кызуу талкууланган бул окуя жалгыз учур эмес. Тартип сакчыларынын бармак басты, көз кысты иштери буга чейин да болуп келген жана болуп жатат. Өтүп бара жаткан аптада милиция кызматкерлеринин ишине канааттанбаган дагы бир жаран колдоо сурап биздин каналга кайрылды. Ал Бишкек шаарынын тургуну Регина Османова. Үстүбүздөгү жылдын 3-июль күнү 15 жаштагы уулун белгисиз адамдар сабап уюлдук телефонун күч колдонуу жолу менен тартып алган. Баласы каракталгандын эртеси эле Регина айым милицияга арыз жазган. Арадан 3 айдан ашык убакыт өтсө да бир дагы натыйжа болгон эмес. Айласы кеткен Регина Османова өз алдынча иликтөө өткөргөн. Жыйынтыгында баласынын уурдалган телефонун белгисиз адам өздүгүн тастыктаган паспорт менен көрөканага 5000 сомго өткөрүп жибергендигин аныктаган. Ломбардка уюлдук телефонду таштап жаткан учур видео байкоого түшүп калган. Кылмышты далилдөөчү материал турса дагы тартип сакчылары эч кандай аракет көргөн эмес. С этого дня сотрудник ломбарда. Күрөканадагы видеону алып милицияга кайра кайрылдым. Эртеси күнү мага тасманы көрсөткөн ломбарддын жетекчиси да дайынын билдирбей жок болуп кетти. Телефонду таштаган жаранды кармап сурак алгыла деп тергөөчүгө кайрылдым. Милиция паспорту менен чогуу телефонду күрөөгө койгон адамды кармап келишип, бирок кайра анын күнөөсү жок. Ал паспортун жоготуп алган экен деген жүйөө менен кое беришти. Ошол күнү эле түнкү саат 1 чамасында ломбардка келип телефонду өткөргөн адам камерадан паспорттагы киши экендиги даана көрүнүп турат. Баламды сабап телефонун тартып алышканда караңгы болгондуктан уулум алардын жүзүн эстей албай калган экен. Ошого шылтоо кылып аны бошотуп салышты. Бул жерде милиция кылмышка шектүүлөр менен атайын эле сүйлөшүү жүргүзүп, алчуусун алып бошотуп салды деп ойлойм. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы факты боюнча тергөө амалдары жүрүп жаткандыгын билдирди. Тергөө кызматы кылмышка катышы барларды жоопкерчиликке тартуунун үстүндө аракет көрүп жаткандыгына ишендирүүдө. 2004 жылы туулган арыздануучунун баласынын Redmi Note 7 үлгүсүндөгү уюлдук телефонун күч колдонуу жолу менен алып белгисиз тарапка из жашырып кеткен. Аталган факт 2019 жылдын 4-июлунда Бишкек шаарынын 1-Май райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 266 беренесинин эң баштык фактысы менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Катталган кылмыш иштеринин бетин ачууда күч түзүмдөрдүн шалаакы мамилеси коомчулуктун кыжырдануусун ого бетер күчөтүүдө. Милиция кызматкерлеринин чара көрбөй жатышын серепчилер жаңы кодекстердеги мүчүлүштүктөр менен байланыштырышат. Эски норма боюнча ар бир тергөөчүгө 50 иш берилсе, азыр 200-300гө чейин, айрым учурда 500гө чейин жетет. Мынча көлөм менен кызматкерлер бир иштин аягына чыгышы кыйын. Ошондой эле жаңы кодекстерде иликтөөнү бүтүрүүнүн мөөнөтү көрсөтүлбөгөндүктөн тергөөчү ишти шашпай бүтүрө берсе болот. Мындай учурда жабырлануучу тарап зыян тартаары белгилүү. Адистердин белгилөөсүндө система башка бирөөнүн жардамы жок. Кадимки саат сыяктуу иштөөгө тийиш. Биздин мамлекеттик система тазалашыбыз керек коррупциядан. Анткени болгон биздин мамлекеттеги бүт органдардын баары тең коррупцияланып кеткен. Бир да орган жок. Баары тең баш аягына коррупцияланып кеткен. Аны болсо бирден келип, аны бирден кармап отуруп түгөтө албайбыз.
анын масштабы өтө чоң болуп кеткен. Ошондон буга системдик комплекстүү бир иш-чаралар керек. Анчы мамлекетке таза адамдар көбүрөөк тартылыш керек. Мамлекеттик органдарга, жетекчи органдарга таза профессионалдар, билимдүү адамдар келиш керек. Азыр коррупцияга аралашкан жанагындай таза эмес адамдардын баардыгы мамлекеттик органдардан сүрүлүп чыгыш керек. Грузияны айтсак болот. Кийинки эле тарыхта болгон окуяларда Грузияга окшогон мамлекеттер бар, Европада бар, Азияда бар, Сингапур, мына таптакыр болбогон бизден жаман акыбалда жатып калган мамлекеттер ушундай таза адамдар келип туруп мамлекетти ушундай жолго салып койгон. Мына азыр эң өнүккөн мамлекеттердин катарында жүрөт. Биз алардан эч кем эмеспиз. Биздин элдин касиети алардан да өзү десем да болот. Белгилей кетсек, жыл башында күчүнө кирген жаңы кодекстерге коомчулуктун нааразычылыгы токтой элек. Эксперттердин пикиринде жаңы мыйзамдар укук коргоо органдарынын ишин жеңилдетпей эле, тескерисинче кыйындатты. Өзгөртүүлөр шашылыш кабыл алынгандыктан толук экспертизадан өтпөй чийки даярдалган. Жаңы эрежелер менен тараптар таанышып чыгууга үлгүрүшкөн эмес. Ушундай жагдайдан улам учурда бул багытта баш аламандыктар келип чыгууда. Иш мынча башталгандан кийин кетирилген каталар оңдолууга тийиш экендигин күч түзүмдөрүнүн ардагерлери айтышууда. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Кубанычбеков, Жума Баян. Минтип коомдо болуп жаткан терс көрүнүштөргө милиция кызматкерлеринин көз жумуп койгон аз келгенсип, алар кийип жүргөн формасын иммунитет катары көрүп кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жада калса мыйзам бузуп кылмыш кылат. Аптанын шаршембисинде эртең мененки саат 8:30 чамасында милицияга калаанын Масалиев жана Алымкулов көчөсүнүн кесилишинде ок атышуу болгону тууралуу маалымат түшкөн. Окуянын жерине келген кызматкерлер 2 айдоочу жол талашып кеткенин аныктаган. Алардын бири Бишкек шаардык криминалдык милициясынын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмүнүн жетекчиси Нурлан Амангулов экени белгилүү болду. Ал жумушка шашып бара жатып, 25 жаштагы айдоочу менен айтыша кетип, кызматтык тапанчасы менен аны атып жиберген. Бирок колуна ок чеген жабырлануучу кийинчерээк Амангуловго доом жок деп, ал өзү жолдо унаага урунуп алганын, кийин мушташа кетишкенин айткан. Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борбору жабырлануучу ооруканага жатпай, өз эрки менен чыгып кеткенин маалымдады. Түшкөндө оорулууга рентген тартылып, чыканак сөөгү сынды деген диагноз коюлду. Азыр бөлүмдө, травматология бөлүмүндө дарыланып атат. Антибиотиктерди алып перевязка жасалып атат. Акыркы одоно деп айтсам жаңылышпайм окуяны айтсак, мен ойлогондой 15-чи беренеге дал келбейт. Оперативдик кызматкерлери, оперативниктер, алар дайыма кылмышкерлер менен дайыма ошентип күрөшүп, мисалы ошол эле кертсек, атайын уюштурган криминалдык топтор менен күрөшүү. Албетте оперативный кызматкер жана атуучу курал менен дайыма аны сактап жүрүш керек да. Бул негизи милдет да. Бирок пайдалануу буну өтө мындай кылдаттык менен мыйзамга дал келип, ошол эле 15-чи берененин ошо негизинде нугунда пайдаланыш керек. Аптанын шаршембисинен бери күнүнө жүздөгөн жүргүнчү көздөгөн жерине жетпей, Ош жана Бишкектеги аба майдандарында айласы кетип, кимге кайрыларын билбей убара тартууда. Себеби Air Manas компаниясы Бишкек-Ош жана Ош-Бишкек багыты боюнча каттамдарын токтотуп койду. Алгач компания учуулар техникалык себептерден улам токтоду деп айтса, Жарандык авиация агенттиги жалгыз учактын бузулган жерин оңдоо үчүн Америкадан алынган тетик кечигип жатканын ачыктады. Бул кыргыз авиациясынын бүгүнкү абалы өтө оор экенин ачык эле көрсөтүп койду. Чындыгында гендерди кескен авиация маселеси бүгүн эле пайда болгон жок. Кыргызстанда негизи 4-5 авиакомпания болсо, бирөөсү гана мамлекеттик деп саналат. Бирок анын дагы көзгө басар учагы жок. Бир самолетун ижарага берсе, экинчиси бузулуп оңдолбой тургандыктан каттамдарын токтоткон. Бир гана президентти ташуу менен алектенген Air KG компаниясынын Ту-154 үргүсүндөгү самолетунун дагы эскилиги жетти деп былтыр алмаштыруу сунуштары айтылган. Бирок Жээнбеков дагы эле ушул аба кемеси менен ары бери каттап жүрөт. Калган 2 авиакомпания жеке деп саналса, бири өлкө ичиндеги каттамдарды гана ишке ашырат. Экинчиси ички жана сырткы учуулар менен алек. Ал эми чуунун чордонундагы Air Manas ээлерин алмаштырып, акциясы ушул күндөрү ирландиялык компанияга өткөнү белгилүү болду.
Өкмөт туризмди өнүктүрөбүз деп төш какканы менен ошол чет элдиктерди өлкөгө ташып келүүнү өзүбүздүн жарандардын сыртка каттап туруусунун жолун табууга аракет кылбаганы өкүнүчтүү. Азыр Кыргызстандагы авиакомпаниялар эл аралык жарандык авиация уюмунун кара тизмесинен дагы чыга албай убайын тартып келет. Өлкө 13 жыл мурда аталган тизмеге кирип, Европа өлкөлөрүнө каттамдар токтогон. Жыл сайын өкмөт ал уюм менен тыгыз иштеп жатабыз деген билдирүүлөрдү жасаганы менен азырынча майнап чыга элек. Адистер эл аралык уюмдун талаптарын аткарып, кара тизмеден чыгып кетүү үчүн болгону эки гана нерсе керектешет. Алар саясий эрк жана каражат. Ал арада жарандык авиация боюнча биздин коңшулар бир топ эле алдыга озуп кеткенин айтпасак болбойт. Бордош казактар британиялык инвесторлор менен биргеликте 35 учагы бар авиакомпания түзүп, ал ийгиликтүү иштөөдө. Калган 10 чукул компания дүйнөнүн 4 бурчуна түз учат. Ал эми Өзбекстандын Өзбекстан аба жолдору аттуу улуттук компаниясы Нью-Йорк шаарына каттайт. Жыйынтыктары көз күйдүргөн коңшулардын жанында Кыргызстандагы жарандык авиация кандай реформаларга муктаж? Кесиптешим Дүйшөн Шаршенбеков теманы улантат. Ош-Бишкек багыттарын ишке ашырган Air Manas компаниясы бул жумадагы 3 рейси үзгүлтүккө учурады. Эки тараптагы жүргүнчүлөр көздөгөн жерлерине жете албай барататты. Ага компаниянын жалгыз учагы бузулганы себеп болду. Жарактан чыккан тетиги жакынкы мамлекеттерде чыкпагандыктан самолеттун чыккан жери Америкага буйртма берилген. Бирок түз каттам жок болгондуктан 3 мамлекет аркылуу алынып келинди. Кече эртең менен каттамдар кайрадан жанданды. Биздин талабыбызга ылайыктуу баягы колдонулган тетикти койгонго болбойт. Ошол тетикти башка компаниялардан, башка өлкөлөрдөн истечип табылбаганына байланыштуу ошол учактын чыккан заводунан заказ берип, ошол тетикти азыр алып жолдо келатат. Эми өзүңүздөр билесиздер, Америкадан Европага келип, Европадан Турция аркылуу келиш үчүн 1 суткадан көбүрөөк 2 суткага жакын убакыт кетет экен. Ал ортодо бул каттамды ишке ашырган Air Manastын 49% акциясын сатканы белгилүү болду. Аны Ирландиянын Aviatrade ишканасы сатып алды. Азыркы тапта Юстиция министрлигинин каттоосунан өтүп, башка мамлекеттик органдар менен болгон иш кагаздарын бүтүрүүдө. Жакынкы күндөрү ички каттамдарды ишке ашыруу үчүн 2 Ан 148 маркасындагы 83 орундуу учактарды алып келет. Анын бирөөсүн 3 ай аралыгында ишке киргизүү талабы коюлду. Ишкана аны ижарага алып иштетмей болду. Мындан сырткары эл аралык каттамдар үчүн Boeing 737-500 самолетторунан үчөөнү алып келүүнү пландоодо. Кадардын планында азыр мына бир учактын ордуна бир жумадан кийин арендага алып дагы бир Boeing 737-500 маркасындагы Boeing'ти алып келген жатышат. Жанын эмесин дагы бизге кабарын беришти. Дагы бир Boeing ошондой эле маркадагы Boeing'ти 1 ай 2 айдын ичинде алып келип кочо турган болушту. Ошо менен эл аралык каттамдар катары турган 3 Boeing болот булардыкы. Анан биз талаптарды коюп атабыз, койдук. Ички каттамдарга дагы учактарды коесуңар деп. Ички каттамдарды жөндөй албай жаткан чакта Европанын кара тизмесинен чыгуу аракети күч. Жарандык авиация агенттиги акыркы 4 жылдан бери мунун үстүндө иш алып барып келүүдө. Ошондой эле мекеме жемишин эми берерине ишендирип жатат. Агенттик 16 жылдан бери эл аралык жарандык авиация уюму менен тыгыз иштеп, бир катар талаптарды оңдоого жетишти. Анда инспекторлор окуудан өткөрүлүп, дүйнөлүк деңгээлде учууга жарамдуу сертификатка ээ болушту. Аба кодексине өзгөртүүлөр киргизилди. Алдыда ачык асман саясатын ишке киргизүү талабы турат. Бул кадамдар ишке ашып, жарандык авиация агенттиги кара тизмеден чыкса, Европа өлкөлөрүнө түз каттоого мүмкүнчүлүк жаралат. 5-абанын боштондугу кодексине ылайык чет өлкөлүк авиакомпаниялар Кыргызстан аркылуу башка мамлекеттерге каттай алат. Бул жагынан алганда Кыргызстан 3-өлкөлөргө жүк ташууга ыңгайлуу, чыгымынан да пайдасы көп. Канчалык тез биз каалаган жерлерден товарлар келип, жүргүнчүлөр келип, анан 3 тарапты көздөй биз дагы өзүбүз жолусу, биздин конокторубуз же биз менен соода кылгандар кетип калууга мүмкүнчүлүктөрү болсо, ошончолук биздин жерибиздин соода мүмкүнчүлүктөрү же болбосо соодага тиешелүү, деги эле окутка тиешелүү мүмкүнчүлүктөр кеңейет. Эксперттердин белгилөөсүндө ачык асман саясаты жүзөгө аша турган болсо, азыркыда учак каттамы токтоп калган учурлар жоюлат. Авиакомпаниялар ортосунда атаандаштык курч болуп, билеттердин баасы да арзандайт. Жүргүнчү ташыган ишканалардын бардыгы кардарларды жогорку деңгээлде төлөөгө өтөт. Ошол эле учурда эл дагы табитине жараша учак менен учушуна шарт түзүлөт.
Кара тизмеден чыгуу аракети көрүлүп жатканы менен ички каттамдарды, аба майдандардын абалын жакшыртуу зарыл. Азыркы тапта эл аралык макамы бар 4 аэропорт болсо, анын экөөсү толук кандуу иш алып барып жатат. Тамчы аба майданы жаңы ачылгандыктан толук кандуу эл аралык стандарттарга ылайыкташтырылууда. Баткендеги болсо макамы болгону менен башкаларынан эч айырмасы жок. Баткен аэропорту демекчи өлкөдөгү ички каттамдарды ишке ашыра турган мекемелердин бири. Бүгүнкү күндө жумасына 3 жолу Бишкек-Баткен, Баткен-Бишкек багыттары боюнча учууларды ишке ашырууда. Аэропорттун кызматынан бир гана облус эл эмес, коңшу Тажикстандын, Өзбекстандын тургундары дагы пайдаланышууда. Убакыттын өтүшү менен тейлөө сапатын жакшыртып, имараттардын инфраструктурасына өзгөчө көңүл бурулууда. Мурда кандай десе болот? Мурда эми эмелер кийин ремонттолуп, мында отуручу жердин бардыгы өзгөрүлдү. А мурда эми анча деле эмесе да мындай сырттан кирип караганда сырт жагы мына немелери анча деле мындай заманбап эмес эле. Азыркы учурда эми заманбап курулду бар жок, ошентип көңүл бурулуп, мурда караганда ушундай өзгөрүүлөр болду. Аэропорттун эл аралык макамы бар. Азыркы тапта бир багыт боюнча гана учууларды аткарып жаткандыктан кошумча киреше түшпөйт. Баткен аэропортундагы кызмат көрсөтүүнүн абалы жакшырганы менен бүгүнкү күндө калкты тейлөө менен гана алек. Аэропорт мамлекетке 1 сом киреше алып келбейт, тескерисинче чыгашасы көп. Чыгашага карабай быйыл жогорку даражалуу меймандарды тосуп ала турган имарат облустагы өкүлчүлүктүн карамагынан өздүк баланска өткөрүлүп алынып, капиталдык ремонттон өттү. Кардарларды сапаттуу тейлөө үчүн авиакассаларды куруу милдеттери турат. Негизги максат акырындап болсо да уча турган адамдардын табитине жараша кызмат көрсөтүү. Азыркы бул деле бизге азыркы заман жашоо заманыбызга жетишерлик эмес. Дагы деле болсо мындай заманбап болуп, жанагы Манас аэропортунда болбосо деле ошого мини Манастай болуп өзгөрүш керек да. Ошого жетишибиз керек. Эгерде Баткен аркылуу башка мамлекеттерге каттамдар ачылса, облустун экономикасы кыйла көтөрүлмөк. Жергиликтүүлөр дагы сыртка чыгуу үчүн Бишкекке барып олтурбай эле түз эле Баткенден учуп кетишмек. Эл аралык каттамдар ишке ашырыла турган болсо, облустта өндүрүлгөн жашылча жана мөмө жемиштерди сыртка экспорттоого толук мүмкүн. Баткенден эң өзүңөргө билгелүү болгондой өрүк бизде экспорттосо болот. Бизде мына кошуна мамлекеттерге, Тажикстанга Баткенден келип, унаалар менен, транспорттар менен ташып өтүшөт да. Ошого биз эгерде Баткенден международный эл аралык деңгээлдеги аэропорт ачылса, ушул авиа каттамы боюнча эле көптөгөн баягы биз ушул өрүк тармакты өркүндөтсө болот да. Биз чет өлкөлөр, мисалы үчүн Россияга кетет, Тажикстан аркылуу алып, Россияга алып барышат. Андан көрө ушул өзүбүздүн эл аралык аэропорт ачыла турган болсо, авиакаттамдар аркылуу ушул Баткендин өрүгүн даңазалап дүйнөгө чыгарса болот да, сөзсүз түрдө. Баткен аэропортун эл аралык деңгээлде чыгаруу аракети болгону менен ишке ашыруу жагы каражатка барып такалат. Бир жагынан мекеменин аянты дагы тарды кылууда. Ага карабастан эл аралык макамды эске алуу менен жаңы аэропорт куруу үчүн шаардан анча алыс эмес жерден 500 гектар жер бөлүнгөн. Дүйшөн Шаршембеков, Алтынбек Сакиев, Жума Баян. Өткөн жылдын июлунда Кыргызстанда автоунааларга болгон бажылык төлөм 2014 жылдагы өлчөмгө түшүрүлгөн. А электромобилди тыштан алып кирүү акысыз болгон. Мындай кадам менен өкмөт жарандардын экологиялык стандарттарга жооп берген транспорт каражаттарын алуусуна стимул берүүнү көздөгөн. Ошондой эле мындай чечим эскилиги жеткен унаалардан кутулуп, автопарктын жаңыруусун шарттайт деген максатты көздөгөн. Бирок келерки жылдын январынан тарта Евразиялык экономикалык биримдиктеги өлкөлөрдүн ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык автоунаалар бажылык жол жоболоштуруунун жаңы эрежелери күчүнө кирет. Анда унаанын бажы төлөмү азыркыдан 10 эсе жогорулайт. Мындан улам Кыргызстанда машинелер кымбаттайт деген кооптонуу бар. Бирок экономика министри Санжар Муканбетов азырынча республика тыштан ташылган автоунааларга карата бажы төлөмдөрүнүн көтөрүлүшүнө даяр эместигин айтып чыкты. Калктын кирешеси орто жана төмөн экендигин эске алып, ведомство учурдагы бааны сактап калуу мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирип, жеңилдик мөөнөтүн дагы 5 жылга жылдырууну сунуштоодо. Адистер тийиштүү документке өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн атайын долбоор иштеп чыгып, аны өкмөттүн аппаратына жолдогон. Анткени менен мындай демилге ишке ашабы же жокпу азырынча белгисиз. Себеби жеңилдик мөөнөтүн жылдыруу Орусия жана Казакстандын авто өндүрүшү үчүн пайдасыз. Биримдикке мүчө өлкөлөр өзүнүн рыногун коргоп калуунун камын көрөрү айтпаса да белгилүү. Экономикалык алкакка кирбеген өлкөлөрдөн унаа ташый албай калгыдай жагдай жаратууга кимдер кызыктар? Теманы Адина Досунбетова улантат. Евразия экономикалык биримдигинин келишимине ылайык Кыргызстан 2020 жылга чейин бажы жана салык төлөмдөрүн өзү каалаган өлчөмдө коюуга укугу бар. Бул мөөнөттүн аякташына 2 айга жетпеген убакыт калды.
Жаңы жылдан тарта автотранспортту бажылык жол жоболоштуруунун жаңы эрежелери күчүнө кирет. Анда ЭЭПке мүчө эмес өлкөлөр, тактап айтканда Европа мамлекеттеринен ташылып келген унааларга болгон бажы төлөмү 10 эсеге кымбаттайт. Ошондуктан чет өлкөдөн унаа ташып келген ишкерлер ушул мөөнөттү эске алуулары керек. Эгерде буйртма берген болсо, же болбосо машина чет өлкөдөн машина сатып ала турган болсо, ошол биз жогоруда айткан 31 декабрь 2019 жылды эсепке алып, анан бир заказдарын кылышса туура болот. Мисалы үчүн Америкадан машина заказ кылганда 2,5-3 айда келет да. Ошол баягы убакытты билиш керек да. Эгерде 1 январга калып кала турган болсо, анда ал жанагындай кымбат баага туш болуп калат да. Анан бизде Бажы союзунун Бажы кодексинин 53-чү беренесинде көрсөтүлгөн, баягы кээ бирөөлөр ойлошу мүмкүн, биз бажы границасынан өткөндөн кийин эртең эле барып бажылык таризодон өтсөк болот деген, андай болбойт. Ошол 53-чү Бажы кодексинин 53-чү беренесине ылайык бажылык декларацияны бажы органына алып келип, колуна бергенден тартып уже декларация кабыл алынды деп эсептелет да. Жеке ишкер Данияр 10 жылдан ашык убакыттан бери унаа сатуу менен алектенет. Негизинен ал унааларды Европа мамлекеттеринен ташыйт. Эгерде жаңы эреже ишке кирип, бажы төлөмү кымбаттаса, орусиялык автоунааларды гана алып кирүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жетип калат дейт. Анткени 3-чү өлкөлөрдөн унаа алып келген кардар алган унаанын суммасынан да көп бажы алымын төлөп калышы мүмкүн. Ошондуктан ЭЭПке мүчө мамлекеттерден гана унаа ташып калсак, негизги тандоо Орусиянын заводдоруна барып такалат. Андайда эски, сапатсыз унааларга күнүбүз түшөт дейт ишкер. Ну, то есть я делал анализ всех тех автомобилей, которые мы возили сюда. Мен Европа мамлекеттери менен Орусияда кире турган унаалардын баасын, сапатын, жалпы эле айырмасын анализдеп көрдүм. Айырма чоң, салыштырып болбойт. Биринчиден биздин тандообуз чектелет. Мисалы, автосүйүүчүлөр жакшы көргөн Toyota Camry унаасын айтайын. Аны Америкадан эле $1000 ала турган болсок, аны Орусиядан $4000 алабыз. Ортодо $3000 айырма. Ошондуктан жаңы жылдан кийин унаалар кескен кымбаттайт деп ойлоп жатам. То он, во-первых, будет по кузову немножко другой. Мисалы, учурда 2019 жылы чыккан кыймылдаткыч күчү 2,5 кубтук Toyota Camry үлгүсүндөгү автоунаанын бажы төлөмү $1250 болсо, 2020 жылдан тартып ушундай эле машиненин бажы төлөмү $13600 чапчыйт. Демек, Европа өлкөлөрүнүн унаа ташый албай калгыдай жагдай жаратууга кайсы бир өлкө кызыктар дейт серепчилер. Азыркы учурда ошол биздин унаалар, автомобилдер, мындай айтканда, валюта сыяктуу болуп калды. Ошонун жүгүртүүсү же болбосо ошо менен баягы соода катнаштык мамилелер дагы орун алган десем жаңылышпайм. Авто өндүрүш, орусча айтканда автопрому бар өлкөлөр өзүлөрүнүн баягы ички рыногун сактап калыш керек, жана ошо ички рыногун кеңейтиш керек да. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 2015 жылы киргенден кийин машинелер 3 жыл бою биримдиктин алкагындагы төлөмдөр менен ташылган. 2018 жылы Кыргыз өкмөтү Кыргызстанга ташылып келген автоунааларга бажы алымдарынын өлчөмүн азайтып, электромобилдерге нөлдүк төлөм койгон. Бул мөөнөттүн аякташын билген ишкерлерде кооптууну жаралууда. Ишкерлер эми аракетин кылып атат, тилекке каршы мына 2 ай калып атат, үлгүрөбү билбейм, бир топ коопчулуктар бар да. Ошонун негизинде элдерде да баягыдай мындайча айтканда паника болуп атат да. Баары машина ташып, эптеп машина алып алайын деп, эртең дагы күйбөсү болду биздин бизнесмендер 2 жыл мурдагыдайчы. Баары машина алып келип алып, анын машинанын баасы түшүп кетип. Ташылып келген автоунааларга бажы алымдарын азыркы баада сактап калуу боюнча маселе жогорку кеңеште да көтөрүлдү. Экономика министри бул боюнча Кыргызстан Евразия экономикалык комиссиясына кайрылууга мүмкүнчүлүк бар экенин айтты. Бирок биздин мүмкүнчүлүк бар. Ошо Евразияга кайрылып, ушул мөөнөттү узартууга. Бирок азыр ар кандай консультация болуп атат. Бул эми негизи азыр Евразия мамлекеттери бир рынок, бир базар болуп калды да. Анан ар бир мамлекет катышуучулар өзүнүн баягы автопромун колдогонго багытталган да.
Анан ошонун алкагында бул аябай чоң суроолор болуп атат. Анан биз ушул суроону азыр өкмөттө кеңешме жүргүзүп атабыз. Ошонун алкагында буюрса алдыга жылабыз. Автоунааларды бажылык жол жоболоштуруунун жаңы эрежелеринин мөөнөтүн дагы жылдырып турууга бул жолу мүмкүнчүлүк берилбесе керек деген пикирлер айтылып жатат. Бирок Кыргызстандын улуттук мыйзамдары ЭЭПтин келишимдеринен бийик турат деген беренени кармансак, бажы төлөмдөрүн мурдагыдай сактап калууга мүмкүнчүлүк бар дейт экономикалык серепчи. Биздин юристтер конституцияга таянып, эл аралык укуктарга таянып, конвенцияларды колдонуп, ушундай мыйзам чыгарып салса болот. Ушинтип биздин баягы автоунааны сатуучуларга жакшы шарт түзүп, бизде элге жакшы шарт түзүп, машинелерди кайра мындай арзан баа менен алууга мүмкүнчүлүк түзүүгө толук колунда мындай мүмкүнчүлүктөр бар. Биздин кызыкчылыкты катуу сактап дагы кошумча убакыт алса, же болбосо такыр мындай чектелбеген түрдө ошол биздин өзүбүздүн өзгөчө бир автоунааларды алып келүүгө мүмкүнчүлүктөрдү түздүрсө, Евразиялык экономикалык биримдиктин ичинде, анда биз жакшы ушундай бул скидкаларды, бул ылдыйлатылган бажы төлөмдөрдү узак мөөнөткө сактай алабыз. Бул жерден квалификацияланган юристтердин жумушу, саясий эрк, анан катуу мындай аргумент менен Евразиялык экономикалык комиссиядан күрөш керек да. Шаршеев кошумчалаганда, ЭЭП келишиминдеги Кыргызстандын укуктары, мүмкүнчүлүктөрү кагаз жүзүндө гана калды. Жыйынтык бир гана Орусияда болуп атат. Евразиялык баягы ич-ара соодада. Казакстанда анча-мынча, Беларуста жакшы. Беларусь менен Орусияныкы жакшы, бирок Орусияныкы эң жакшы. Калгандардыкы Орусияга караганда салыштырмалуу жаман. Эң жаман Кыргызстандыкы. Бул баягы кандай десем, соода тең салмактуулугу бузулган. Бул деген мыйзамдар, шарттар, экономикалык абал, болуп аткан реалдуулук толугу менен Кыргызстан үчүн эмес, Евразиялык биримдикте. Түшүнгөнүм боюнча, Евразиялык биримдиктин экономикалык мааниси бул майда өлкөлөрдү жыйнап, аларды колония кылуу, жаңы колония деген түшүнүк, неоколония эмнени билдирет? Бизди товарларды сатууга базар кылганга алып барып жатат экономикалык биримдик. Биздин товарларды аларга сатууга мүмкүн эмес, аларда тарифтик эмес, жана чоң көп барьерлер, кыйынчылыктар, көйгөйлөр бар. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден бери анын пайда зыяны талкуудан түшпөй келүүдө. ЭЭПке кошулууга каршы чыккандар уюмга кирүүдө экономикалык пайдасына караганда саясий жагы маанилүү болду деп сын калган. Адина Досумбетова, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ. Сиздер жарым саат бою мен жана кесиптештерим даярдаган жума баяндын кезектеги чыгарылышына күбө болдуңуздар. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.